Назарыңыздарда Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин соңку жаңылыктар топтому. Студияда Айсулу Сүйүнбек кызы, саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Окуу жай мектеп менен тыгыз байланышты бекемдөөдө. Ага ылайык университетте мугалимдерге арналган форумдун экинчи этабы өттү. Спорт денсаулыктын булагы. Ошемпу жамааты дал ушул денсаулык күнүнө карата массалык түрдө таңкы көнүгүү жасашты. Спорт жаңылыктарын улай. Окуу жайдын студенттери республикалык универсиадада ийгиликтерди жаратып, жеңиш менен кайтышты. Колледжде болочок педагогторго арналган форум уюштурулду. Аталган форум өз ичине эмнелерди камтыйт? Жоштор аралык байланыш. Ошемпу жана Кыргыз улуттук университетинин кызматташуусу жаңы барак ачты. Ошемпуда билим берүүдөгү жаңы горизонттор мугалим жана технология аталышындагы форумдун экинчи этабы өткөрүлдү. Иш-чарага окуу жай жетекчилиги, окутуучулар жана Ош шаарындагы мектеп мугалимдери катышты. Ал эми алыскы аймактагы катышуучулар онлайн форматта көп болушту. Мында университеттин окутуучулар тарабынан мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү STEM, PISA технологиялары боюнча атайын курстар өткөрүлдү. Сабактарды окуу жайдын окутуучулары Айсырга Арысбаева, Айнура Жороева, мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жошко чейинки даярдоо жана үзгүлтүксүз билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Жипаргүл Шербаева, аталган бөлүмдүн адиси Айзат Абдыразак кызы, окуучулардын функционалдык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча улуттук тренер Кундуз Зараповалар өттү. Соңында курстан өткөн мугалимдерге атайын сертификаттар тапшырылды. Самалы, Кош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы жана Ош шаарындагы мектеп мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү жана аларга усулдуу колдоо көрсөтүү максатында окуу жайдын 100 жылдыгына карата уюштурулду. Форум 5 этаптан туруп, алдыда дагы да уланат. Келечек муунга дени сак жашоонун маданиятын сиңирүүдө теориялык билим менен катар практикалык иш-чаралардын да мааниси чоң. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде жыл сайын салтка айланып келе жаткан ден соолук күнү дал ушул максатты көздөйт. Бул иретте окуу жай жамааты жана студенттер университеттин спорттук аянтчасында массалык түрдө таңкы көнүгүүлөрдү жасашты. Кененирээк кийинки сюжетте. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде спорттук шаңга бөлүнгөн өзгөчө иш-чара уюштурулду. Ден соолук күнүнө арналган бул саамалыкта университеттин жетекчилиги, профессордук окутуучулук жамаат жана студенттер таңкы көнүгүүлөрдү чогуу жасоо менен сергек жашоого багыт алышты. Салтка айланган бул саамалык окуу жай жетекчилиги жана дене тарбия факультетинин демилгеси менен уюштурулуп, быйылкы жылда университеттин спорттук аянтчасында массалык түрдө белгиленди. Мында катышуучулар 30 мүнөттүк спорттук көнүгүүлөрдү биргеликте аткарышты. Спорт бул ден соолуктун булагы дегендей, адам бул ден соолук ар дайым көнүгүүлөр жасап турса, ден соолугу чын болот. Негизи эле бул дары-дармектерге караганда өзүбүздүн эле ден соолугубузга эң жакшы пайдасын тийгизет деген ойдомун. Биз былтыр дагы катышканбыз, быйыл да катышып, ушун менен экинчи жолу университетибизде көнүгүү жасап катышып жатабыз. Иш-чарага университеттин ректору Бекмырза Зуев баштаган жетекчиликте активдүү катышты. Ректор өз сөзүндө жамаатты бүткүл дүйнөлүк ден соолук майрамы менен куттуктап, сергек жашоо, сапаттуу билим менен ийгиликтүү эмгектен башат экенин белгиледи. Бүгүнкү эл аралык спорт күнү биздин окуу жайыбызда жылда белгиленет. Бул салт катары болуп калган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнөдө бир гана сулуулук бар дейт, ал ден соолук дейт. Ар бир кызматкерибиз, ар бир студентибиздин дени сак болсо, дене мүчөсү мыкты болсо, бул эртеңки Кыргызстаныбыздын келечеги. Ошондуктан мен жаштарга айткым келет, дайыма спорт менен достошуп, спорт менен машыгып, спорт менен өзүн жакшы караса, мен ойлойм, булардын өмүрү да узун болот, дени дагы сак болот, эртеңки Кыргызстаныбыздагы келечеги мыкты болот деген ойдомун. Ошондуктан бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк спорт күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Майрамыңыздар менен. Белгилей кетсек, бул саамалык 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү, 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулуп, ошол эле учурда кыргыз спортунун жана Ошемпунун 100 жылдык маракесине арналды. Сергек жашоо коомдун келечеги. Мындай аракеттер жаш муундун ден соолугуна кам көрүп, спорттук маданиятты калыптандырууда чоң роль ойнойт. 1, 2, 3
4, 1, 2, 3, 4, 1. Айсезим Калыбаева, Энес Жанибеков, Ошампу жаңылыктары. Спорт жаңалықтарын улай. Борбор қалада Қырғыз Республикасының жогорку окуу жайлары арасында студенттердин универсиадасы өттү. Ага университеттен спортчуларда жигердүү катышып, зор ийгиликтер менен кайтышты. Алсак спорттун 9 коргоо түрү боюнча 1-лигада Ошампунун командасы 1-орунду камсыздап, капчыкка алгачкы кубокты тартуулады. Бул тууралуу команданын машыктыруучусу Болот Эрбатыров кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Ошампунун студенттери командалык турдан сырткары жекелик мелдештеде атсалышып, анда Залкар Замирбек уулу 1-орунда, Байыл Тойгонбаев 2-орунда, ал эми Астра Төлөмурзаева 3-орунда ээлешип, диплом, медаль жана баалуу белектер менен сыйланышты. Бул менен бирге аталган универсиадада спорттун кыргыз күрөштөрү боюнча дене тарбия факультетинин студенттери Бекназар Темирлан уулу 1-орунга, ошондой эле Максит Касымов, Нурзаман Бактияр уулу жана Мыктыбек Турдалиевдер 3-орунга ээ болушту. Ал эми кыз келиндер арасында волейбол мелдешинде Ошампунун кыздар командасы 3-орунду багындырды. Мындан сырткары университеттин волейбол боюнча балдар командасы да мелдеште баш байгени багындырды. Чемпиондорду окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев кабыл алып, жетекчиликтин атынан кызуу куттуктады. Мында ректор спортчулардын тарых жараткандыгын айтып, мындан арыда окуу жайдын атын дүйнөгө чыгара беришине тилектеш экендигин билдирди. Физкультурный академия бул утуш өтө кыйын болду биз үчүн. 5 парча деген чоң оюн да бул. Бул олимпийскийде дагы ушундай оюн болду. Анан олимпийскийде Россия Бразилия 2012 болгон. Бразилиядагы 2 парча жеңип алып, 3 парча Россия жеңген. Бизде дагы куту ушундай сезимдер болду. Анан совсем полянын ичинде бакыр-чакыр болду, уттук деген сезим. Анан үйгө дагы келип башкача сезимдер болду. Кубокторду ар кимибиз кучактап жатып, сүйүнүп, өбүп, ушундай болду. Оюн Борбор каладагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөрүлүп, анда өлкө ичиндеги жогорку окуу жайлардан куралган 12 команда кызуу мелдеш курган. Финалдык баскычта окуу жай Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы менен атсалышып, натыйжада 1-орунга ээ болушту. Алдыда Ошампунун чемпиондору Германияда өтүүчү студенттердин дүйнөлүк мелдешинде өлкөнүн намысын коргошот. Бұл балдардың чеберчилиги, биринчи балдардың чеберчилиги, экинчиден бұл эми мактангыбыз келбейт. Биздин машыктыруучу жамаатында өзүбүздүн тажрыйбаны колдондук. Буга чейин көптөгөн эл аралык мелдештерде барып, ушундай тажрыйба алып, опыт алып, ушунун жыйынтыгы. Болочок педагогтордун кесиптик чеберчилигин арттыруу жана заман талабына ылайык компетенттүү адистерди даярдоо мезгил талабы. Дал ушул багытта окуу жайдын колледжинде азыркы аракет эртеңки келечек аталышында форум өткөрүлдү. Ага окуу жай жетекчилиги, окутуучулар жана студенттер күбө болушту. Саамалыкты университеттин ректору Бекмурза Зулуев ачып берип, катышуучуларга ийгиликтерди каалады. Иш-чаранын жүрүшү кийинки материалда. Жаңы жыл мугалим кандай болуш керек боюнча биздин кыргыз коомчулугунда кыргыз педагогдордун арасында мыкты тренер, мыкты усулчу катарында таанылып жүрөт. Ошон үчүн атайын ушу биздин форумга келип берген үчүн Нурлан мырза, Хакара Акылбековна сиздерге чоң рахмат. Мында алгач форумдун спикери Ошмонун улуг окутуучусу, педагогика илимдеринин кандидаты Каухар Сооронбаева кесиптик билим берүүдө студенттерди туруктуу өнүгүү максаттарына жетиштирүүнүн жолдору боюнча семинар өтүп, катышуучуларга өз ой пикирлери менен бөлүштү. Бул жерде ушул бир комплекстүү тапшырма болуп атат, бир нече пункттардан турат. Биринчиси ошол сайт көрсөтүлүп атат, ушул сайтты пайдаланып адамдын биоритмдери жөнүндө маалымат алгыла. Экинчиси ошол адамдын биоритмдин адамдын жашоосундагы маанисин аныктагыла, ушул маалыматты пайдаланып. Андан кийин ушул адамдын биоритмдери кайсы функциялардын графигин элестетет.
Аны улай сынак билим берүү борборунун негиздөөчүсү аталган форумдун спикери Нурлан Кармышаков студенттерге эртеңки мугалимдин келечеги кандай темасында пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп, форум жандуу аудиториянын коштоосунда жогорку деңгээлде өттү. Натыйжада студенттер кызыккан суроолорун берип, спикерлер тарабынан тиешелүү жооптор айтылды. Биринчи жөндөн коммуникация адамдар менен баарлаша билүү. Анткени мугалим адам ар кандай тарбия көргөн бала менен иштейт, ар кандай возрасттагы тене менен иштейт. Бизге бүгүнкү форум аябай жакты, негизинен өтө эле кызыктуу болду. Бизге айрыкча Нурлан агайдын сөздөрү аябай таасирдүү болду деп айтсам болот. Өзүм мен азыркы учурда студент болгондуктан, өзүмдүн кесибиме болгон бир топ кыйынчылыктарды мен ошол Нурлан агайдын бизге айткан насааттарынан, форумдарынан чын айтсам өтө чоң өзүмө таасир ала алдым. Өзүмдүн кесибиме болгон кызыгым дагы артты. Жана дагы мындан кийин өзүмдүн мугалим экениме дагы бир жолу сыймыктана алдым. Бул менен бирге информатика жана математика кафедрасынын окутуучулары тарабынан башталгыч математиканы интерактивдүү окутуу боюнча атайын мастер-класстар өткөрүлүп, анда колледждин бүтүрүүчү курсунун студенттеринен түзүлгөн 3 эксперименттик топ түрдүү тапшырмаларды аткарышты. Экинчи этабында бизде мастер-класстар болду, мугалимдер мастер-класстарды өттү. Ошол азыркы платформаларды, симуляцияларды кантип сабагыбызда өзүбүз колдонобуз, мектепке барып иштегенибизде ал жерде кантип иштей алабыз, кантип колдонуп иштете алабыз деген темалар болду. Ошол жакта эми болочокто мектепке барып иштей турган болсок, жаңы темаларды өтүп атканда окуучуларга көрсөтмө курал катары көрсөтүп берүүнү үйрөтүштү. Белгилей кетсек, Саамалык окуу жайдын 100 жылдыгына карата студенттерге жаңы технологиялар аркылуу сабакты эффективдүү өтүүнүн жолдорун үйрөтүү, катышуучулардын кесиптик чеберчилигин арттыруу, креативдүү жана инновациялык ыкмаларды колдонууга багыттоо максатында колледждин информатика жана математика кафедрасы тарабынан уюштурулду. Атайын спикерлерди чакырдык биз. Ошол спикерлердин чакырганыбыздын себеби ошол биздин басым кылган адистигибиз бул башталгыч класстарды окутуу адистиги болду. Алардын бүтүрүүчү курстарын алдык жана ошолордон эксперимент топ түздүк дагы. Алар ушул бир маалыматтарды алып, өзүнө бир билимди алып калса деген максатта болду. Ушу докладдарды угуп, өздөрүнө кызыктырган, өздөрү кызыккан суроолорду беришти, аларга жоопторду ала алышты. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Долдурбек Чонтоев баштаган делегация Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде расмий иш сапары менен болду. Жолугушууда билим берүү, илим жана маданият жаатындагы кызматташтык маселелери талкууланып, натыйжада тараптар ортосунда илимий коллаборация, чыгармачылык жана академиялык мобилдүүлүк жаатында кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Ош мамлекеттик педагогикалык университетине Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинен түзүлгөн делегация конокто болушту. Делегациянын курамында Кыргыз Улуттук университетинин ректору Долдурбек Чонтоев, окуу башкармалыгынын башчысы Алмаз Кадралиев, чарба иштери боюнча проректору Бакыт Айтахунов, журналистика жана коммуникация институтунун директору Ширин Костюк жана башкалар болду. Конокторду университеттин ректору Бекмурза Зулоев баштаган жамаат тосуп алып, алгач делегация университеттин материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып чыгышты. Ага катар музыкалык педагогикалык факультетинин Гербен фольклордук ансамблинин чыгармачылыгына да учкай күбө болушту. Ошондой эле виртуалдык лабораторияларда сабак процессине колдонуу, PISA, STEM усулдары, жасалма интеллект жана сабак презентацияларын заман талабына ылайык жасоо, робототехника борбору тууралуу кыскача маалыматтар берилди. Бул жерге алмаштырса да болот, бул сүрөттү мун ордуна жазса да болот. Бул тексттин ордуна мугалим ар кандай өзүнүн предметин салып алса болот. Андан соң делегациянын жана окуу жетекчилигинин профессорлук окутуучулук курамдын катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Мында билим берүүдө, илимий жана маданий тармактарда кызматташуу, окутуучулар ортосунда тажрыйба алмашуу жана студенттердин мобилдүү
көңүлдүүлүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, натыйжада тараптар ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Министрдин тапшырмасы менен 12 жылдык билим берүүгө өтүп аткан модельди, жаңы багытты, ушул педагогикалык адистерди даярдаган жетекчилер менен кенен сүйлөшүп, талкуулап, ушул мамлекетте болуп аткан бүгүнкү күндөгү мамлекет башчысынын, министрликтин айтылып аткан позицияларын элдин арасында, адистердин арасында талкуулап, анан бир жакшы ойлорду, талкууларды өткөрүп, анан ушуну бир элге жеткирүүгө жардам бересиздер деген сураныч менен келгенбиз. Буюрса абдан жакшы. Бүгүн ушул Ош педагогикалык университетинде дагы продуктивдүү деп коебузбу, жолугушуулар болду. Саамалык өлкө ичинде жогорку окуу жайлар аралык байланышты бекемдөө, билим берүү тармагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачуу максатын көздөйт. Белгилей кетсек, аталган эки окуу жай тең кылымдык тарыхты баштан кечирип, быйыл 100 жылдык мааракесин белгилөө алдында турат. Бир учурда Кыргызстанда Совет бийлиги орногондон кийин кыргыз билим берүүсүнүн очогу болгон ошол улуттук университеттин негизделиши, түштүктөгү ошол биринчилерден болуучу сабатсыздыкты жоюу боюнча биздин петтек мүмкүндүк түзүлүшү бул тарыхый жактан абдан бир окшоштук, тарыхый жактан бул бири бирибизге болгон мамилени бекемдейт деп ойлойм. Кулпунай Мамасалиева, Эрнест Жаныбеков, Ошампу жаңылыктары. Сиздер университеттин соңку жаңылыктарына көп болдуңуздар. Ушул жана башка кабарлар менен Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан таанышсаңыздар болот. Алдыда берүү студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар. Салам, менин атым Бек болсун. Үйдөгүлөр үчүн жон гана Бекиш. Ал эми досторум үчүн Бека кеттикпи? Бала кезден берки арманым шаарга барып окуш болчу. Азыр мына кыялдар ишке ашып жатат. Апамдын айтуусу боюнча өмүрдөгү эң кызык күндөр жатаканада өтөт. Жатаканада жашабасаң студент эмессиң деген эле. Азыр мен чыныгы студентмин десем болчудай. Мен өмүрдө эки гана нерседен корком. Биринчиси Кудайдан болсо, ал эми экинчиси вахтадагы эже. Не турасың сетирей? Эже, 103-түн күрүчүн таштайын деген. Айры бербейт белең жалдырабай. Бул менин сүйүктүү окуу жайым. Мен ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде, кыскача айтканда, Ошемпуда окуйм. Бул жерде менин өмүрдөгү эң бактылуу, эч нерсеге тең келгис күндөрүм өтүп жатат. Таанышып алгыла. Бул биздин айтылуу Т21 группасы. Учурда группалаштар менен бактылуу да, кайгылуу да күндөрдү чогуу баштан өткөрүп жүргөн чагыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты окутуу ишин уюштуруунун негизги формаларынын пайда болушу, өнүгүшү, класстык сабак, сабактын түзүлүшү, типтери. Демек, окуу ишин уюштуруунун негизги формасы бул окуу ишиндеги окуучулардын саны. Ушул Гүлнара Муратованын күлгөнүн эч көрө элекмин. Кызык, жашоодо күлсө кереги, же такыр күлбөйбү? Может күлөт. Бек болсун дейм. Эмнени ойлонуп отурасың? Жок эчке, баары жакшы. Уюштуруунун формасы дегенде окуучулардын саны, орду, тартиби жөнүндөгү негизги түшүнүктөрдү айтабыз. Айнур, эмне болду? Эшке кечигип калдым, уктап калдым. Күнүгө кечигесиң. Жатаканада жашап да кечигесиңби?
Отур эме, башкалардын да көңүлүн бурбай. Баса, тааныштырганды унутуп калган турбаймынбы? Жатаканага эч бир маршрутка барбагандыктан биздин Айнура күн сайын сабакка кечигип келет. Бул биздин группанын эң акылдуусу. Ботани, мээси сапсим каттуу иштейт. Ал эми бул тамак десе ичкен ашын жерге кое калган группалашым Айзат. Ааламды сел каптап жатса да, бул группалашыма тамак керек. Дос, звачка барбы? Жок. Альберт менен Асел биздин группанын Ромео Жулеттасы. Экөөнүн ортосундагы махабат чыныгы сүйүүбү, же тоок сүйүүбү бизге азырынча белгисиз. Айдан аны болсо айтпай эле коеюн. Түшүндүңөр да. Студенттин кийгени жибек, жегени кебек деп айтылгандай, биздин да курсагыбыз кээ бир кездери өтө ач болот. Кээ бир кездери дейм да, дайыма эле го. Бирок тамактаунун көп түрлөрү бар. Мисалы, айылдан посылкасы келгендер. Досум, мында өткөнгөдөй талата бербей өзүндө жеп алайлычы? Ооба, барып эле бекитип коелучу. Вахтерша эже менен мамилеси вообще жакшылар. Саша. Не бала мен ушкай. Колусун жасалабы? Кең аксагамы? Мен азатам, ал балам алыр. Анан атасынын акчасы көптөр. Кстати, вчера мне папа бабки скинул. Может, куда-нибудь поедем? Давай, кеттик на бир жака. Пошли, но тогда в хорошее кафе сходим, может быть. Ну, пошли. Жана жатакананын алдындагы магазинге карыз жаздыргандар. Эже, дагы жазып турумчу. Ай, сен дагы жаздырасыңбы? Качан төлөйсүң? Эже, өлүп кетейин. Стипендиям түшөрү мен келип төлөп кетем, эже. Майлеме. Рахмат чоң, эже. Мен бүгүн досум менен окуу жайдын ашканасынан тамактанам. Бизге бир 2 сосиска, 2 самса берип коюңузчу. Бирден салып бересиз, а? Ооба. Менде дагы бар. 3 сом чыгабы? Көрчү. Мына эже эсептеп аласыз, а? Чөнтөктөгү эң акыркы акчабызга тамак алып жеп койсок да, зато биз бактылуубуз. Кээде бул дүйнө ушунчалык кенен болсо дагы апамдын кучагына жетпээрине ынанып кетем. Ден соолугуң жакшыбы? Оорубай сыркабай эле жүрөсүңбү? Окууларың кандай? Биз жакшы жүрөбүз. Бизден кам санаба балам. Акчаң барбы? Курсагыңды жакшы тойгоз атасыңбы? Суук түшүп калды балам. Жылуу кийинип жүргүн макулбу? Өткөндө мен берип берген посылканы алдыңбы? Досторуң менен чогуу жедиңерби? Баарын өз колум менен жасаганмын. Тиги Асан абаң дагы шаарга жөнүп калса, майда чүйдө анан кичине топтогон тыйыным бар эле. Ошону берип. Шаардын ызуучусунан чарчаганда апамдын ысык наны менен каймагын жеп, балам деп эркелеткен ширин сөздөрүн угууну сагынам. Университет билим менен диплом алчу, жаңы чөйрө жана досторду тапчу гана жай эмес. Бул жерден өз сүйүүңдү, болочок жарыңды да табууга болот. Дос, мына костюм кандай жараштыр? Нормально элеби? Тиги Айбектикин алсам бир аз чоң болуп калды. Новул жерден келет экен да. Анан бүгүн Айсылуу менен жолукпак элем. О, досум, жакшы? Чоң эмес? Жийинине жараштыр, досум. Сен бул костюм менен кычыра барсаң, гүлү жок деле сүйүп калып калсаң да. Охане, кстати, гүл демекчи, гүлгө вообще акча калбады. Баса досум, мен взноско деген акчам бар. Берип турайынбы? Ай, красавчиксың да, давай. Берип тура ошону, а? Ооба, давай. Досум, мен бара берейинчи. Тура тур, эми чогуу эле барабыз ал жакка. Жок, сен жалгыз калтырат окшойм.
досуңуз сизге мүмкүнчүлүк түзүп берейин десе да түшүнбөйсүз да. Ошону айтсаң, просто байкабай калып турмун. Кечирип койчу. Кандайсың анан? Жакшы, сизчи? Бүгүн баралар эрте бүткөн окшойт, Ооба, эрте бүтүп үйгө кетип атам. Айтмакчы. Бүгүнкү кеч жолугушубузду билесиң да. Ооба, билем. Мен сени дайымкы жолуккан жерден күтөм. Макул. Ач курсак менен бош чөнтөк көп нерсеге үйрөтөт дегендей, студент бул бир эле учурда окууга да, жумушка да, сүйүүгө да жетишип үлгүрүшү керек. Бирок кээде баарына жетишүүгө убакыт жетишсиздей. Акча табууга болгон аракет менен иштеп жатсам да, ичимден сүйүктүүм үчүн шашып жаттым. Махаббат деген кандайды, карасаң көзүң талмайды. Сагынган жанга жете алмай, канчама гүлдөр саргайды. Кашыксыз өмүр ме, егилме жаным егилме. Көктен күнге кол созган, не дерсиң мынау көңүлгө. Күлөрсүң дагы жыларсың дагы шыдарсың. Жазылмас дерттин дабасын, жаным ау кімнен сурарсың. Кинотеатрдан кино көрүү бардык эле студенттин чөнтөгүнө туура келе бербесе керек. А бизге бул проблема деле эмес. Анткени жума сайын общаганын студенттери үчүн биздин базда кино көрсөтүлөт. Чыңгыз агайдын группага жөнөткөн чакыруусу айылдагы апам бекиткен конфетти таап алгандай эле сүйүнүч тартуулайт. Ар күнү кечинде жатакананын алдында жаштардын концерти коюлат. Бул концерттин өзгөчөлүгү эч кандай даярдыгы жок. Жандуу үн менен жасалмасыз. Жана эң негизгиси бекер. Мындан сырткары кааласаң тойноп, же сүйгөн кызыңа жолугуп, сүйүү сөздөрүңдү арнасаң да болот. Эң башкысы эшик жабылгыча кирип калышыбыз керек. Антпесе асмандагы жылдыздарды санап калышыбыз толугу менен ыктымал. Өмүр фортепианонун баскычтары сыяктуу. Кооз музыка жаратуу үчүн агын да, карасын да бирдей басасың. Студенттик жашоо да кайгылуу кара түстөр менен чектелбей, кубанычтуу ак түстөрдөн да турат. Кыялыбыздагы кыйын адис болуп чыгуу үчүн алдыда билимдин артынан дагы да көп чуркайбыз. Жана жылуу төшөгүбүздүн, эти жок ашыбыздын, достор менен ичкен даамдуу ролтонубуздун
кадырына жетип жашайбыз. Студент болуу зор бакыт.